Садыр Жапаровду депутаттар 10 октябрь күнү резиденцияда 51 депутаттын түз катышуусу жана 10 эл өкүлүнүн ишеним каты менен премьер-министр кылып дайындашкан. Ошондой эле Садыр Жапаровдун программасы жана министрлер кабинетинин түзүмү кошо кабыл алынган. Депутаттардын мындай чечим кабыл алганына 2 күн бою тынбай Садыр Жапаровду колдоо митингин өткөргөн адамдардын да салымы өтө чоң. Эгер 2017 жылдан бери Кумтөр маселеси боюнча абакта жаткан саясатчы элдин мүдөөсү менен өкмөт башына келбесе, жарандык согуш чыгып кетүү коркунучу бар эле дешет саясатчылар. Ушундай бир келишимге келип токтоп аткандан кийин азыр дагы ушундай бир күчтөр айтып атат, бул туура эмес болуп калды, легитимдүү эмес, депутаттардын баары катышкан жок деп. Кайда жүрдү эле ошол чимкирик парламент? Алар көнгөн да 20 эле киши болуп, 120нын ордуна кнопканы басып. Өлкө тургундары бир нече күндөн бери кооптонгон абалда турат. Себеби айрым саясатчылар дагы деле өлкөнү чайпап жиберүүгө даярданып жатканы тууралуу маалымат айрым булактардан пайда болууда. Өлкө кезектеги башаламандыкты көтөрө албайт. Андыктан Кыргызстанды эртерээк мыйзам талаасына түшүрүп, дүйнө коомчулугу бизди мамлекет катары тааныш үчүн аракеттерди көрүү зарылдыгы курч турат дешет эксперттер. Бир эле жол президент легитимдүү калыш керек. Жана Европейский союз өзүнүн оюн дагы айтты, легитимный деп, легитимдүү президент, ошону эле мындай кабыл алабыз деп. Анан Роза Исаковна Отунбаева дагы айткан сөзүнө мен колдойм. Азырынча мен ойлойм, президент ошол бойдон калыш керек. Учурда айрымдар иллюстрация кылып, бардык кызматтарга жалаң жаштарды алып келиш керек десе, кээси тажрыйбалуу, бирок таза саясатчыларсыз оор болуп калат дешет. Ошондой эле бизге парламенттик башкаруу болбойт экен деген пикирлер байма-бай айтылып келет. Элди топ-топко жарып, бардык кызматтарды устукандай бөлүштүргөн партиялык түзүлүштү сындагандар да четтен чыгууда. Бул кемчиликтерди оңдоо үчүн конституцияны өзгөртүү зарылдыгы келип чыгат. 1993 жылы кабыл алынган баш мыйзам өлкө эгемендүүлүктү алгандан бери 10 чакты ирет олуттуу өзгөртүүлөргө учурады. 2010 жылы референдум аркылуу конституцияны өзгөртүүгө 2020 жылга чейин мораторий жарыяланган. Бирок ага карабай 2016 жылы баш мыйзам дагы бир өзгөртүүгө учурады. 16 жылга болгон биздин референдумда бийлик бутактарынын баардыгынан кеткенде президенттик бийликтин эч кандай деле жокко селе укугу калган. Негизги бийлик жогорку кеңеш менен өкмөткө өткөн. Бул жерден өкмөт өзүнүн нукура бийлигин, кызматын жакшы карабастан жүктөп коюп, башка жака президентке шылтагандай кылып туруп чыга беришти. Мына эки президентибиз качып жүрөт. Бирөөбүз болсо легитимдүү эмес президент шайлоодон өткөнүп атабыз. Үчүнчүсү болсо түрмөдө отурат, аны чыгардык. Бул 4-чү президентке келгенде дагы ошол жерден легитимдүү бийликти кандай болгондо бүт өкмөт иштеп аткан аткаруу бийлиги. Жогорку кеңештин бардыгы акырын тарап кетти, дагы жоопкерчилик жок. Жоопкерчиликтин бардыгын президенттерге уюп койдук. Жакында эле депутат Курманкул Зулушев конституцияны дагы бир жолу өзгөртүп, өлкө же президенттик, же парламенттик башкаруу формасын тандап алуусу керек деп сунуштап чыккан. Пандемиянын айынан бул сунуш орто жолдо калган эле. Шайлоо таза өтүп, парламентке жаңы депутаттар келсе, балким бул сунуш кайрадан ордун тапмак. Эми өлкөдө кайрадан шайлоо өткөрүүгө муктаждык келип чыкты. Өлкөдө кандай гана башкаруу болбосун, чыныгы лидер келсе, баарын жөнгө салып кетмек деген да пикирлер жок эмес. Кээде бизде номиналдуу орундарды ээлеп коюшат, мен жетекчи болом деп. А бирок лидер катары, сапаттары жок болуп атат да. Анан ушундай лидерлер болсо, президент болобу, премьер болобу, мисалы депутаттар болобу, министрлер болобу, ушундай адамдар болсо жакшы болот эле да. Бизде көбүнчө мындай ойлоп атышат да, бирөө ар кандай жол менен биринчи жетекчинин орун ээлеп алганда акылдуу болуп калды, лидер болуп калды, амир болуп калды деп, андай жок. Анын көрсөтүш керек, анын сапаттары бар. Бизде буга чейин баш мыйзам жеке бийлигин күчтөндүрүү үчүн өзгөртүлүп келген. Бирок алардын баарынан кемчиликтер табылып, элге толук кандуу кызмат өтөй алган жок. Коңшу мамлекеттер бизге караганда кыйла озуп кетишти. Жада калса жарандык согушту баштан кечирген Тажикстан да бизден көрсөткүчтөрү боюнча ашып баратат. Андыктан саясатчыларыбыз өз көмөчүнө гүл тартпай, жалпы өлкөнү ойлоп, мамлекеттик масштабта ой жүгүртө билүүсү керек болуп турат. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.